Demek niyet деген maселени чечели. Niyet emне бул? Ким айтат? Каалоо дагы. Жакшы жана жаман ниет бар дагы. Максат дагы. Болжолдуу. Бир нерсенин өзүндө болуусун каалоо. Каалоо дагы. Кандаган болосу дейт. Максатка болгон эң биринчи кадам. Азамат кол чабуулар. Ниет орусча намерение. Биринчи кадам ниетиңди далилдейт. Мен Алматыга барам десем, мен ниетим кандай, эмне Алматыга баруу ниетимди эмне менен далилдейм? Жолго чыгуу менен далилдейм. Алматыга жөнөдүңбү? Түшүнө Мен Алматыга барам десем, мына ошо Алматы мага эмне болду? Максат болду. Мына ушул жерде мен турам. Менин биринчи аракетимдин башаты дейбизби? Ушул ниеттин далили болуп эсептелет. Эгер бул нерсе жок болсо, ниет кылып кое берели деген сөз жалган болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө биз көп түшүнүктөрүбүздү бузуп алдык да, жашоого жараксыз кылып алдык. Эмнеге? Бүгүнкү күндө ниет десең, адамдар көңүл айлана турган деңгээлде да. Кылбай турган нерсени деле ниет кылып кое берели деп өзүңдү алдоо болуп калды. Аллах Таала сенин каалаганыңды ниетиңе жараша берет. Ниетиң бул аракет. Ниет бул ойго кирбейт, бул аракетке кирет. Ниет бул аракет. Демек, эмне кайсыдыр бир нерсени кылабыз десек, ниетибиз аракет менен далилденет. Эгер аракетти кылбасак, ниет кылыштын кереги жок. Бул жалган, өзүңдөрдүн алдайсың. Бул психологияга, адамдын психологиясына аябай чоң удар берет экен туугандар. Эмне үчүн биз печель болуп калдык десек, биз кылбай турган иштерди ниет кылып өзүбүздү жалганчы кылдык өзүбүзгө. Ичибиздеги өзүбүздүн психологиябыз айтып атат. Шеф, барбыр кылбайбыз муну, муну жөн эле ниет кылып койдук да, Туурабы, ушундай барбы жашообузда кылбаган нерсени ниет кылабызбы? Ушунун кереги жок. Ушул биздин ишенбестигибиздин башаты ушул. Өзүбүзгө болгон ишеничтин жоктугу ушундан башталат экен. Кылбай турган, колуңан келбей турган, барбай турган, бербей турган, айтпай турган нерселерди ниет кылып кое бергенсиң. Мына жак мусорго толуп кеткен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: амалдар ниетке жараша. Мен Алматыга барам деп туруп, Жалал Абадка чыгып кетсем, Алматы Жалал Абадка келип күтүп турабы мени? Жок да. Мен мына жака чыксам анан барам да. Бул хадисти айтууда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хижрат кылып кетип аткандар жөнүндө айтып атат. Уже жолдогуларды айтып атат. Бирөө аял үчүн көчтү, бирөө Аллахтын дини үчүн көчтү. Түшүндүрө алдымбы? Демек, максаттарды түшүндүк. Ниетке аракет кылдык. Кстати, адамдын мээси аябай жоопкер болот экен да. Адамдын кыла турган иши үчүн мээ жоопкерчиликти алат экен. Ниет үчүн мээ жоопкерчиликти алат экен. Эгерде мен бир нерсени кылам десем, мына ушул ниет болду. Жана мээ ошол учурдан баштап кандай кылууну моделдештире баштайт экен. Так, ордуда турабыз, эми оң бут менен басабыз, анан бияка бурулабыз, анан деп ар бир нерсени 10 жылдык болобу, 10 күндүкпү, 10 мүнөттүкпү, ар бир кыймылды мээ бизге моделдеп берет экен. Эми мээ конкреттүү ниетти моделдейт экен. Арсар ниетти моделдебейт экен. Кылыш керек эле, барыш керек эле, ниет кылып кое берели. Мээ отурат экен, шеф, кылабызбы, кылбайбызбы? Эми элестет, кээ бир адамдар жашоосунда 24 саат бою бүт арсар чечимдер менен жашаган адамдар бар. Анын мээси эмне болду десе, байкуш мээ өлдү да, кашеки болду. Кылбай турган нерселер менен бүт модель мээ иштей албай калды. Модельде мээ ошонун жалбырып калды. Бир чечим бере албайт, өзүнө ишеничтүү жок эчтеке. Ошондуктан кыла турган ишти гана ниет кылыш керек, жана мээ ошону моделдеп берет, жана аны талап кылыш керек мээден. Сен канчалык умтулсаң, жана канчалык тырмышсаң, ошого жараша ошону аласың. Максатты койгонуңа караба, ал жана мен айткандай ниет кылып кое берүү болуп калды. Жөн эле жалган эле ниет кылып кое бердиң Аллах ыраазылыгы деген нерсени. Аллах ыраазылыгына жетүү сенин умтулууң менен тырмышууңдан көз каранды. Канчалык курмандык кылдың ошондон көз каранды. Өзүң эгерде болгон аракетиңдин бардыгы мынауга болсого, бирок сен ниет кылып кое бергенсиң тигини. Кайсын аласың? Албетте мына ушул нерсени аласың. Мына ошондуктан биз жашообузда жооп бере турган нерсе натыйжа эмес туугандар. Биз натыйжа үчүн жооп бербейбиз. Биз мына курмандыгыбыз үчүн жооп беребиз. Канчалык деңгээлде биз койгон максатыбызга умтулдук жана ага тырмыштык. Мына ушуга жооп беребиз. Туура максат коюу өзүнчө бир жоопкерчилик. Туура максат коюу, пайдалуу максат коюу, мына жашоону пайдалуу жана сапаттуу уюштуруу өзүнчө бир түйшүк, эми ага болгон умтулуу өзүнчө бир түйшүк. Бүт маселенин бардыгы мынау жок бизде. Умтулуу менен тырмышуу жок. Эми өзүңүздөр просто ойлонуп көргүлө. Ким жашоосунда канчалык умтулуп жашайт?
эгерде 100% шкала менен өлчөй турган болсок, биздин жашоодогу умтулуубуз канча пайызга бар? 24 сааттын канча саатын биз жашообузду мына ушу максатка жетиш үчүн умтулууга жумшайбыз, турмушуга жумшайбыз. Канчалык деңгээлде биз ушу максатка жетүү үчүн кажынып атабыз. Кана бир өзүңүздөр мындай эки жакты карабай жазып көрүңөрчү, мындай ойлонуп. Мына ушул аябай зор маселе да. Мен канчалык мына жашоо өтүп кетип атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Мен оң жака салам берип, сол жака салам бергенге чейин өтүп кетемби деймин деген мааниде айтып атат, туурабы? Мына жашоо бизге бир ортодогу бир аялдамадай болгондон эле убакыт 70-80 жыл тарыхый мерчемде бул бир көз ирмем дагы эмес да. Эстеп көрүңүздөр, 2 мүнөт убакыт кетет өмүр боюнда эстегенге. Ето адашып кетет. Канчасын биз ушул берилген мүмкүнчүлүктө, мына жашоо деген мүмкүнчүлүктө канча умтулдук, канча тырмыштык. Бул аябай чоң проблема туугандар. Биз лалай деп жүргөнүбүздү көрөбүз. Ойноп, көпөлөк кууп жүргөнүбүздү көрөбүз. Эмне үчүн шыйпыр туалети бар үйдө жашап атабыз десе, ошого ылайык умтулганыбыз үчүн. Динди билбеген, эчтекени билбеген капыр комфортто жашайт. Эгерде ошону мусулман деңгээлине көтөрө турган болсоң, ал бизден алда канча алдыга кеткен акыйкатка. Акыйкаттагы адамдардын ишин кылып жүрөт. Туурабы? Эмнеге десе биздин маселе ушунда. Биз умтулбай да койдук, тырмышпай да койдук. Тырмышууну мен мына ушундай элестетем. Ушундай тегиз жерде тырмагы менен мына ушундай кажып, мына тырмагы менен чыгуу канчалык оор. Мына ушул бизден көп нерсени талап кылган нерсе ушул. Биз мына ушул нерседе өтө артта калдык. Бул биринчи мен силерге түшүндүрөйүн деген нерсе. Жашообуздун максаты ушул. Маңызы муногу. Биз маңыз үчүн жооп беребиз. Максат Аллахтан. Натыйжа Аллахтан. Биз мына жашообуздун маңызы ушунда. Мына ушуну биз уюштура албаган үчүн, мына ушуну уюштура албаганыбыз үчүн бизге мотивация керек. Эгерде биз мынагу максатты анык элестетсек, анык билсек максатыбызды, ага бара турган жолду анык көрсөк, мынагу нерсени биз тургузат элек. Бул экинчи маселе. Мен азыр жалпы жонунан проблеманы айттым.